Кутман күн арбаңыздар, бардыңыздарга ийгилик амандык каалайм. Ал эми сиз өзүңүздү тааныйм, же болбосо жаныңыздагы адамды тааныйм, же болбосо ден соолугумду тааныйм десеңиз, же бизнесимди ушундай үй салам, дарыланам, эмне кылам десең, биз жанагы сандардын энергиясына коюп туруп анан чечип алабыз да. Түшүндүңүздөрбү? Ошол бизге ушунчалык жеңил болот. 1-2 менен эле токтоп калбайбыз. Эми мен бүгүн дагы бир жакшы нерсени кошуп кетким келип атат да. Өткөндө биз сандар жөнүндө айттык, миссия жөнүндө бир аз айтып кеттик, матрицанын кичине четинен айттык да, анан багы эмне болуп калды, кызыгуу жаралып калды, андан ары эмне болот деген сыяктуу. Мен бүгүн мындай айткым келип атат, ден соолукка да токтой кетиш керек да. Ар бирибизде, ар биринде эмес, эми көпчүлүгүбүздө бир өнөкөт болгон оорулар бар. Ар бир сан бири-бирине окшош болуп оорубайт. Ушул нерселерди айткым келип атат да бүгүнчү. Бул деле кызыктуу да. Мисалы, 1 деген санга келгенде мындай болот. Булардын кичине эле нервтенгенде, же болбосо бир аз оюнда болбой турган убакта буларды ашказандан кармайт да. Ашказандан эле мынтип прижимать этип калат. Анда сен эгер бул ашказаным десе, значит сен билишиң керек. Бул адам нервничать депчи. Бирденкеге капаланды, бир көйгөйдү чече албай жатат, же ушундай деп биз билишибиз керек. Ушинтип билип алсак болот. Мисалы, экилердин энергиясына кирсек, экилердикине келгенде мындай болот. Буларда болсо жанагы кургагыч. Булар жута берет. Буларды өпкөдөн кармайт да. Жанагы 4-төрдө да ушул нерсе бар. Окшош да. 3-төргө кирсек, булардагы поджелудочная железа деп коет, уйку бези. Анан боор. Бул алардын билинбейт. Мисалы, боордун ооруганы билинбейт, уйку безинин ооруганы билинбейт. Булар жүрө берет. Бирок ошондо неме бар? Биз ошону текшерүүдөн өтүп коюшубуз керек да. Мисалы, 4-төрдө болсо нерв оорулары бар, кургагучук бар. Сөзсүз түрдө, потому что 4 дагы жел, бул дагы өпкөдөн кармайт да, ошондой. 5-терде болсо, 5-тердин дагы өзүнүн немеси бар. Мисалы, 5-терге келе турган болсок, буларда негизи горловая чакра атыш керек. 5 тил, бул коммуникация го, коммуникабельность да. Буларда ошо тамак оорулары, астмалар бар да. Ошон үчүн биз могу чакраларды ачабыз, анан ден соолукту жанагы 5 элементти теңдейбиз. 5 элемент дагы биздин жашообузда турган нерсе. 6-лардыкы болсо негизи урология, гинекология биринчи очередь ошол жакта аябай жакшы караш керек. Азыр биз башында эле ушул жакшы нерсени берип коелу, андан ары темабызды уланта берели деп атам да. 6-ларда бөйрөк оорулары, диабет деген нерселер бар. Ал эми 7-ге келгенде белгисиз оорулар бар. Белгисиз оорулар. Бул адамдар ооруйт, кайра эмнеси ооруп атканын четко диагноз кое албайт да. Буларда еще деменция бар. Деменция баарыбыз эле унутчакпыз бүгүнкү күндө, бирок именно 7-лерге кандайдыр бир убактагы нерсеси жок болуп кетет. 1 жылдык, 2 жылдык оорулары жок болуп кетет. Мындай 1 жылдык, 2 жылдык жашоосу жок болуп калат. 7-лерде ушул энергия бар. Ошону караш керек, дисциплинага салышыбыз керек да. Анан 7-лерге келгенде кулак оорулары, 8-лерге келгенде кулак оорулары бар, инсульт бар. Муну биз карашыбыз керек. Анткени мээ 24 саат иштеген үчүн. Мени да эс алдырышыбыз керек да. Астма оорусу, инсульт оорусу буларда да бар. Анан эң негизгиси азыр 9 деген санга келгенде биз муну карашыбыз керек. Буларда боор бар, кан инфекциясы бар. Анан буларда жанагы жаралар да. Жара дегенде ал жаранын түрү көп. Экземадан баштап 1000 түркүн немелер бар да. Ошону биз 9-дардан көрсөк болот да. Канды тазалаш керек. Кан инфекциясы. Ошондо сандарда оорулар болгондо ушуну кандай алдын алуу бар. Мисалы, могул айтып өткөндө биз уже эске алышыбыз керек. Эмне үчүн астма болуп каласың? Астманы кийин пайда болот. Хронический оорулар сразу төрөлгөндө эле андай бир оору менен төрөлбөйсүң. Ал барып келет. Мисалы, бирдикин ала турган болсок, бирлердин ден соолугу бекем болот. Булар күн, наоборот, булар башкаларды дарылай турган энергиясы бар. Бирок булардагы жанагы энергиясын иштетпегенде буларда кыжалат. Мында бу жериңде ишиң жүрбөй, жан дүйнөңдө тынч болбой турганда агрессия бар да. Агрессиясы бул дагы энергия да. Андан тышкары бул жанагы бирденкени тоону томкоро турган энергия да чыккан жок. Элестете бер, бирденке болгондо эле бул ашказаны кармап калат. Уже мынтип как будто мыкчып калган сайын жана биз аны айтабыз, язва экен, анан жеги неме экен деп баштайбыз да. На самом деле андай эмес. Эң биринчи, значит, биз биякта оңдошубуз керек. Врачка барасың, 1 жума дарыланасың, 2 жума дарыланасың, 1 жарым жыл бир дарыланасың, бирок ал кетпейт. Аны деле мисалы ар ким өзүнүн немесин талдап көрсө болот да. Анда биз эмне кылабыз? 5 элементти теңдейбиз. Баланска келебиз да. Мен ушулардын немесин дагы айтып берем. Баары эле бир дарыны ичип айыка албайт. Бар 9-на тең белгилүү эмес бул. Ар бир сандын өзүнүн чөбү бар, ар бир сандын өзүнүн дарысы бар, ар бир сандын өзүнүн методикасы бар. Кантип
силейт этиш керек деген Санын да. ичинен дагы баягы бөлүнүшү Бөлүнөт. Конечно. Анткени ар бир адам Мисалы, сен ичкен дары мага тийиспей берет. Бирок сен Экөөбүз айтасың, эми мен грипптен ушундан эле жакшы болдум, ушуну ичсең, сен барасың. бирок Эчтеке. экөөбүздүн саныбыз тең, мисалы 6 болсо. Бирок экөөбүзгө иммунитетибиз экөөбүздүкү эки башка да. Экөөбүздүкү эки башка, бирок окшош оору менен ооруйбуз. Биз эң биринчи бутубузду жылуу алып жүрүшүбүз керек. Урология, гинекология биринчи очередь алтыларды ушул турат. Проблема ошол жакта. Булар эң биринчи ушул жактан башталат оорулар. Кыскача ошондой неметип койдум, потому что бул ден соолуктагы кирет. Суцияга бир эле бир, анан 2, анан 5, мен 7 экенмин менен калбайт да. Дагы ар жакка кете берчү толтура эмеси бар экен да, Ооба, мисалы. биз четин- матрицаны, мисалы ден соолуктагы кирет экен, бияка түсү дагы өткөндө түс жөнүндө да айткансыз. Ооба. Эми баягы Азыр ден соолуктан соолуктан. тышкары дагы багы дагы кете турган, Ооба. биле турган нерселерибиз көп экен да анда. Ооба.